Кыргыз тили. Саламатсыздарбы достор? Сиздер менен мен Мерим Мумбековна. Бүгүнкү сабактын темасы созулма жана кыска үндүүлөр. Тилинде 6 созулма үндүү: А, О, Ö, E, U, Ü. 8 кыска үндүү: А, Э, О, Ö, U, Ü, I, I бар. Ба, Бе, Бо, Су, То, Тө. Өзүңүздөр байкагандай, созулма үндүүлөр созулуп айтылат. Долго говорим. Ба, Бе, Бо. Созулма бул сөздөрдө 3 тамга 2 тыбыш бар. Созулма үндүүлөр 2 тамга менен жазылат, 1 тыбышты берет. Долгогласные пишется 2 буквами, но дают 1 звук. Ошон үчүн 3 тамга 2 тыбыш. Ток, ток. Бул жерде байкагандай, эгерде созулма үндүүлөрдүн 1 тамгасын алып койсок, сөз маанисин жоготуп коет. Вот если убираем 1 О, да, ток, это вот курица, ток, созулма үндүү, долго говорим. А если убираем 1 О, уже ток, обозначает электрический ток. 4 тамга 3 тыбыш. Ток деген сөздө 4 тамга 3 тыбыш. Ток деген сөздө 3 тамга 3 тыбыш. Тапшырма. Кыргыз тилинде 6 созулма үндүү жана 8 кыска үндүүнү жана бүгүнкү өтүлгөн жаңы сөздөрдү ба, бе, бо, су, то, тө, ток дептерибизге котормосу менен жазабыз жана жаттайбыз. Да калыңыздар.